Урматтуу кесиптештер, бул мыйзамды колдоого татыктуу. Урматтуу эсептөө палата төрагасы, сизден тактоо иретинде. Силер мына профсоюз уюмдан текшерүүгө акыңар жок, туурабы? Ушуну да ала келбейт белеңер. Ушул эсептөө палатасына уруксат бериш керек. Ушул профсоюз уюмдан текшерүүгө. Сиз кандай дейсиз, оюңуз кандай? Эгер мыйзам долбоорун деми келип чыксак. Биз колдойбуз. Урматтуу төрага, ушул профсоюз уюмдардын эсептөө палатасына текшерүүгө уруксат бериш керек. Буларда ал жерде дагы бир себептер бар, эми аны баарын айтып отурганга көп убакыт кетет. Ошондуктан ушул мыйзамды деми келип чыгышыңызды мен үндөйт элем. Профсоюз уюмдарын диккат текшерип берүүгө, ал жерде деген миң деген мугалимдердин укуктары, мүмкүнчүлүктөрү тебеленип калып атат. Эсептөө палатасы ошол жерде текшерип, укуктук баа берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп атат шуну. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор жок. Урматтуу депутаттар, урматтуу эсептөө палатасы, текшерүүнүн да чеги болот. Эч кандай менчик мекеме ишканаларды эсептөө палатасынын текшергенге укугу жок, андай укук берилбеш керек. Себеп дегенде булар эсептөө палатасы бюджеттик гана каражаттарды текшериш керек. Эч кандай жеке менчикти текшерүүгө укук берилбеш керек. Анан текшер десе текшере берет да, булар кудай деп турат да. Ошон үчүн давай мыйзамдын чегинде, бардыгы мыйзам чегинде иш алып барылыш керек. Эч кандай текшерүүлөр ашыкча болбош керек адаттан. Аны убактылуу текшергиле, анан карап бергиле деген да болбош керек. Ал текшере турган мамлекеттик органдар бар, ошол жеке менчикте. Салык кызматы бар. Эсептөө палатасы бардык жерге мурдун тыгып берген болбойт. Мыйзам чегинде иш алып барыш керек. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер.